Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга Москва шаарынан адаттагыдай эле салам жолдоймун. Урматтуу мекендештер, азыр мен YouTube каналдардагы өзүмдүн берген маегимди мага жибериптир. Ушундай сага ушундай жаман комментарийлер жазылып жатыптыр. Азирет Осмонов деген биздин бир блогер жигитибиз Москвага келгенде менден маек алды болчу. Анан ошонун каналына берген маегимде мага айтор 6000 атайын мага азыр чалып атышат. Кечирим сурайм сиздерден. Блокировка кылып салам азыр аларды. Айтор 6000ден ашык лайк, 2000 дизлайк болуптур да. Анан кийин ошол жерде 7000ден ашык комментарий болуптур. Билесиздерби, урматтуу мекендештер, мени кармап кеткенде жанагы тергөөгө алып барабыз. Ошол сиздин чыгып жаткан түз эфирлериңиз, сиздин айтып жаткан сөздөрүңүз боюнча тергөө иштерин жүргүзөйлү деп сентябрдын башында кармап кетпеди беле? Ошондо мага ошол кармап кеткен бөлүмдүн жетекчилери, ошол бөлүмдүн кызматкерлери өздөрү айтты да, элдер дейт, видеону көргөндөн кийин сөзсүз түрдө комментарий окуйт экен, комментарийге басым жасаш керек экен депчи. Анан Садыр Жапаровдун фейктери, троллдору кандай иш алып барат экен дебейсиздерби? Алар бир аккаунт менен 10дон комментарий жазат экен. Жазган сөздөр бири-бирине окшош. Мисалы үчүн, Оразайым жаман кыз, Оразайым жөн эле койбойсуңбу, оозуңду жаап олтура бербейсиңби деп. Сен кимсиң менин оозумду жаптыргадай? Кудайсыңбы? Кудай менен түз саламдашып калдыңбы деп айткым келет да. Садыр Жапаров же тил жулгуч УКМКнын жетекчиси ким? Биздин тилибизди жулуп, башыбызды алып койсо дагы отура беришибиз керекпи? Биз кыргыз мамлекетинин жараныбыз. Ошол УКМКнын жетекчисин да, президентти дагы айлык берип, налог төлөөчүлөр биз багып атабыз. Биз ар дайым чындыкты коркпой, бетине тике карап айтышыбыз керек. Впереди дорожная работа в среднем ряду. Биз алардын жеке өздөрүнүн адамдык, инсандык сапатына эмес, алардын жүргүзүп жаткан туура эмес иштерине сын айтып жатабыз. Мекендештер, замандаштар, журтташтарым, качан гана биз орундуу сындарды айтканда коом оңолот. Биз коом эмне болуп баратабыз? Ошондуктан сиздерге айтарым, жанагындай жалганчы атайын акча төлөнүп жаман жазган фейктердин комментарийлерине ишенбеңиздер. Алар атайын акча алып, мен муну буюрса дагы далилдер менен, фактылар менен айтып берем. Дал ошол блогерлер, дал ошол YouTube иштеткен балдардын бар жогу өздөрү айтып келип атышат. Кайсы жетекчинин баласы канча акчадан канча сомдон алып келип алып, ютубер балдарга таратып, атайын комментарий жаздырып, жөнөкөй жана отурган бекерчилерге кимдин жубайы, кимдин биринчи айымы канча акчадан таратып, $500 берип, жаман комментарийлерди жаздырып атканын жакында буюрса далилдер менен айтам. Биз деген салт санасына баш ийген, мындай салт санага бай, бир улуттун бир кандай десем, уюткулуу элдердин бирибиз да. Анан кийин ушундай бир төмөндүктөргө түшпөйлүчү. Жанагынтип булар ушунчалык деңгээлде тозокту акча менен сатып алып, акча менен YouTube каналдарга киргизип, акча менен элдердин башын айлантып, акча менен жаман сөздөрдү жаздырып, тозокту акча менен сатып алып атышат. Ушундай тозокту акча менен сатып алгандардан алыс эле болуңуздар. Эч качан комментарийде жазылган, көпчүлүк жазылган жанагындай сөздөргө, комментарийлерге ишенбеңиздер. Булар атайын жалданып алып, жаман комментарийлер жаздырат. Впереди камера на размер. Сиздер ойлоп болушуңуздар керек. Эмне себептен мынчалык көп комментарий жазып атат? Азыркы бийлик
жеке эмне себептен ушунчалык көп комментарий жазылат? Алардын баары сатып алынган, алардын бар жогу жасалма жол менен ушундай бир жасалган комментарийлер, жасалма жол менен просмотрлар, жасалма жол менен өздөрүнүн оппоненттерине, оппозицияга ушундай жаман комментарийлерди жаздырып, атайын арылдатып, бизге үрдүртүп турат. Мына мен менен сүйлөшүп, мага асылган жалаң эркек балдар байкасаңыздар, ошол эркек балдардын бар жогунун кандай кесипте иштегенин, мурда кийин кимдер менен иштешкенин байкасаңыздар болот. Садыр Жапаров түрмөдө отурганда бири ушинтип сүйлөп чыккан эмес. Бирин да тааныбайт болчусуңуздар. Эми колдоруна бир аз бийлик келип калыптыр. Ушинтип биз түбөлүктү тайраңдап жыргай беребиз деген ой менен, максат менен ушинтип баягы эртеңки келечегин ойлобой ушундай абдан ыплас жолдорго барып атышат. Булардын да күнү бүтөт. Тиги дүйнөгө барчу да күн келет. Ошондо Кудай астында кантип жооп беребиз? Ушуну да ойлоп коюшубуз керек. Ошондуктан Жапаровдун жанагындай Садыр Нуркожоевичтин деп айтам. Эмне себептен? Себептен де ошону Впереди камеры на размер. Балдардын бар жогусу ушундай жасалма комментарийлерди жаздырып, мекенчилдердин көпчүлүгү бир партияларды ачып алышыптыр. Бул нерселерге мен теңелбей эле өзүмдүн жумушумду кылып кете берсем болот. Бирок шайлоо астында ушундай бир ыплас ыкмаларга барып аткандыгына сиздер көңүл бурбаңыздар. Алар дагы да акча алышты, сөөк ыргытылды. Эми бизди жамандабаса, бизге жаман сөздөрдү айтпаса тура алышпайт. Ошондуктан сиздерге айтарым, көңүл бурбаңыздар, жаман ыплас комментарийлерге көңүл бурбай эле максималдуу ушундай түз эфирлерди, туура түз эфирлерди бөлүшүп, элдерге чындыкты жеткирип, туура жолдо кете берейли. Жанагындай бир аккаунт менен 10-20 жаман сөздөрдү жазып, анан кийин бир адам 10-20 аккаунт ачып алып, эми 7000ден ашык комментарий деген бул эмне? Атайын, эми мен таң калам ушу. Жапаровдун жанында иштеп аткандар эмне менде мынчалык коркот депчи. Акылбек Жапаровдон коркула силер. Ушу канча президент болсо ошончо президенттин башын жуткан ушуга окшогон саясатчылар. Кече эле Мариповду жаныңызга алып келбеңиз, Марипов деген андай, Марипов деген мындай деп ыйлап, какшап, сыздап, боздоп мекенчилдер ушинтип аттыңар эле. Мариповду алып келди, Жапаровду алып келбеңиз, аны жолотпоңуздар деп мекенчилдер өзүңөр боздоп, сыздап аттыңар эле. Аны алып келди. Эмне болду? Ошого окшогондорду алып келип, мамлекеттин тагдырын талкалап аткандардан коркула. Орозайым бир да кызматка бара элек. Орозайым жөн эле карапайым мигрант болуп жүрөт. Чындыкты чыркыратып айтып. Орозайымчы Адахан Мадумаров мына 12 жылдан бери кызматсыз отурат. Силер эмне үчүн ошо 12 жылдан бери ушу мамлекет башына келгенде бир да премьер-министрди айтпайсыңар? Эмне себептен мына канчалаган Маколо Соколо деген төрагаларды айтпайсыңар? Ошолорду айткыла. Силердин келечегиңерди, силердин ден соолугуңарды уулап аткан мына жасалма мына чет мамлекеттен ташып аткан конфет шоколаддарды, просроченный ушул нерселерди айтпайсыңар. Силердин кайгы капаңар эле Нарматова Орозайым болуп калыптыр. Кичине ойлонуп туруп иш кылсаңар болот. Кичине адамдык абийир дагы болуш керек да. Мекендештер, өзүңүздөр деле баам салып байкап көрсөңүздөр болот да. Мен эмне мамлекеттик кызматта иштеп атамынбы? Же мен барып алып бир кызматты талашып атамынбы? Же мен барып алып булардын оокатын оозунан талашып атамынбы? Туура эмес жолун, акыйкат жолун туура эле айтып атам. Эч кандай мындай туура эмес ишке барбагыла деп. Эмне үчүн бул сөзгө чычалып атышат? Анткени өздөрү туура эмес жолдо кетип атат. Анткени өздөрү туура эмес кадамдарды таштап атышат. Кыргызстан өтө оор абалда жок болуп кетүү коркунучунда турат. Ушундай кадрларды алып келе берсе, ушинтип өзүм билем, өтүгүмдү төргө билем дей берген саясат жүрө берсе, анда Кыргызстан Впереди камеры на размер. жолуна түшпөйт. Ошондуктан сиздерге айтар элем да, келгиле бир калемдин учу менен революция жасап туруп, жакшы бир жетишкендиктерге жетеличи.
мына чет мамлекетте мекендештер сөзсүз түрдө консулдук учетко барыңыздар, шайлоого катышыңыздар. Мен шайлоого катышсам деле мен каалаган адам өтпөйт экен, мен шайлоого катышсам деле тагдыр өзгөрбөйт экен, мамлекеттин келечеги өзгөрбөйт экен деген кайдыгерчиликти артка таштап коюп, чын жүрөктөн мамлекеттин эртеңки келечеги, менин баламдын келечеги үчүн мен кайра күрөшө берем ушулар менен деген позиция менен кайра барып шайлоого катышууңуздарды суранат элем. Консулдук каттоо 12 ноябрга чейин эле Москва шаарындагы мекендештер барыңыздар, мени көрөсүздөр. Мына керек болсо Нарындан, Чаткалдан, керек болсо мына Таластын алыскы райондорунан бери көрөсүздөр. Барыңыздарга айтат элем. Россияда иштеп аткан туугандарыңыздарга айтыңыздар. Түштүк Кореяда иштеп аткан туугандарыңыздарга айтыңыздар. Баарына айтып жеткириңиздер сураныч. Биз оңолбосок болбойт. Оңолуш үчүн алгач шайлоого барышыбыз керек. Өзүбүздүн тагдырыбызды ушул шайлоо жолу менен гана тандап алабыз. Баарыңыздарга рахмат, саламат болуңуздар. Ушундай чындыктарды мен сиздерге жеткирип жүрөм. Дагы да жеткирип турамын. Ошондуктан YouTube'дагы, Facebook'дагы жасалма жол менен жасатылган жалаң жанагындай жасалма адамдардын аты менен коюлган бир 5-6 болуптур 100 чакты айлык алып иштеген адамдардын комментарийлерине ишенбеңиздер. Алардын баарысы жалган. Алардын баары акча төлөнүп, биздин аберибиз, уятыбыз ачылып калбасын деп бизге окшогон чындыкты чыркыратып айткан ошо элим деген азаматтардын оозун жаап коюу максатында жасап атышат. Бирок ошентсе да сиздер мага кайрылып жакшы каалоо тилектериңиздерди айтып жатасыздар. Мен ишенем. Сиздер жүрөгүңүздөр менен чындыкты тандап, туура жолду таап билип аласыздар. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик каалайм. Саламат болуңуздар.